Assalamu alaikum, benim ulu urmattуу Kırgız elim. Jana bizdin uşu YouTube kanaldın görүүчүлөрү, угуучулары sizlerge ıssık salam aytam. Men har bir aytıp atkan sözümdü Kudaya toba dep, Kudaya şükür dep, Alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allah'ım uluk dep durup başlayımın. Bardık maqtolar, alkışlar жалгыз жаратуучу Allah Taala'ma bolsun. Salam salavatlar Paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolsun. Бүгүнкү күnkү мен сиздерге айтып берейин деген сөздөрүм, ниет тилек, максаттарым кимдер үчүн айтылат, кандай максатта айтылат. Биринчиден ким Кудай Тааланын бар экенин ишенип, Кудай деп, Кудай Таалама ишенип, Кудай Таалама сыйынып жаткан эли журтума айтылат. Экинчи дин менен жашаган, динди тутунган мусулман бир туугандар үчүн айтылат. Үчүнчү бүгүнкү күндө убактылуу ооруп, кыйналып, кырсыктап, түрдүү бир айыкпаган дарттарга кабылып, кыйналып аткан мекендештерибизге жардам болсун деген ниетте ушул адамдар үчүн айтылат. Бул жерде биринчи соопчулук үчүн айтылат. Экинчи Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн айтылат. Аллах Таалама рахмат айтыш үчүн айтылат. Аллаха ыраазычылык билдириш үчүн айт. Себеби эмне үчүн Кудай Таалама рахмат айтышыбыз керек? Жаратуучу Аллах Таалам өзүнүн жараткан пенделерин ушунчалык жакшы көрөт экен, ушунчалык мээримин төгөт экен Аллахым. Ушу биз жаралган кезде эле ушул биздин жашоо турмушубузда пенделер кандай ооруларга кабылат, кандай кырсыктарга кабылат, ушулардын бардыгын алдын ала билип эле Аллахым өзүнүн ыйык Кур'ан-ы Карим китебине жаздырып койгон экен. Менин эгерде пенделерим кыйналган болсо, ошолордон жол табыш үчүн, ошолордон шифа табыш үчүн деп ыйык Кур'ан-ы Каримди жаратып, Кур'анга шариятты Аллах Таалам өзүнүн мыйзамдарын жаздырып койгон экен. Аллах Таалама ыраазычылык билдиребиз деген Аллах Таалам бизге камкордук көрүп, бардык өзүнүн берген жардам мээримин баарын китепке киргизип койгон экен. Биз ошо шарият менен, мыйзам менен жашачу болсок, эч качан оорубайт экенбиз, кырсыктабайт экенбиз, жакшы өмүр сүрөт экенбиз. Оорулар боюнча суроолорду берип атышат, дагы башка. Бүгүнкү күндө бир 6 ай, 7 айдан бери мага берилген суроо бар. Бул ушу сыйкыр деген суроо. Сыйкыр дуасы барбы? Ушул суроого молдекелер дагы таалим баяндарды айтып, түрдүү түшүнүктөрдү берип атат. Мен дагы ушул көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгер катары өзүмдүн көргөн дөрүмдү, уккандарымды, себеп болгондо билгендеримди сиздер менен бөлүшүп, соопчулук үчүн сиздерге айткым келди. Сыйкыр деген эмне бул? Сыйкыр барбы, жокпу, ишенсе болобу, пайдасы барбы, зыяны барбы, кимдер окуйт, кандай окуйт? Ушулар тууралуу бир аз өзүмдүн практикам, тажрыйбама байланыштуу гана айтып беремин, ашыкча айта албайм, билгенимди. Биринчиден бул сыйкыр деген эмне? Сыйкырды ар кандай сөздөр менен атат. Кара дуба деп атат элдер, тескери дуба деп атат, көзүн боеп койду, мээсин айлантып койду. Бул сыйкырчы деген ким болот? Бул сыйкырчы эгерде шарият жолу менен, дин жолу менен айтып турган болсок, бул күнөөкөр адам, күнөө жасаган адам. Адамдардынга зыян келтирип, оорутуп, адаштырып, азгырган адам болсо, бул шарият тили менен күнөөкөр болот. Ал эми мыйзам түрүндө, закон түрүндө айта турган болсок, бул чоң кылмышкер деп айтылат. Ал эми сыйкырчыга барган адам, сыйкыр буйрутма берген адам дагы шарият жолунда күнөөкөр адам, мыйзам жолунда кылмышкер адам. Бул адам кылмыш кылып атат. Сыйкырчы менен сыйкырга барган адам, мисалы сыйкырчыга барган адам буйрутма берип атат, заказ берип атат. Өзүнүн бир көңүлүнө жакпаган, көрө албаган, кас болгон деген адамына жалданып атат. Мага ушул адам жакпайт, мисалы, ушул адамды мага оорутуп бер, үй бүлөсүн бузуп бер, керек болсо өлтүрүп бер дегендей буйрутма жасайт. Ошо сыйкырчыга барган адам өзүнүн бере турган бир аз тыйыны менен сыйкырчыны сыйкырлап коет алдап. Сыйкырчы деген ач көз адам болот, акчага кызыгат. Эгер ошондой акча берем дей турган болсо, макул болуп, ошонун буйрутмасын алат. Буйрутмасын алгандан кийин ошол кишиге убада берет, ант берет. Мен сенин жаман көргөн адамыңды ушунчалык кыйынчылыктарга тушап берем, оорутуп берем, үй бүлөсүн бузурам, жолдон чыгарам, башка кылам деп анан буйрутмалат. Демек сыйкырчы менен сыйкырга барган адам мыйзам жолунда айтсак,
Kılmışkerler toптолуп alıp kılmış жасап атат. Ал эми шарият жолунда күнөөкөр адамдар болот. Ошон үчүн сыйкырчыга барбаңыздар, сыйкырга барган адам дагы, сыйкыр окуган адам да күнөөкөр болуп эсептелет. Ал эмне үчүн күнөөкөр деп атам, кылмышкер деп. Ага дагы менин айта турган далилим бар. Мисалы мен сыйкыр деген дуаны, сыйкырды тескери дуа дейбиз. Муну уу деп айтканмын. Китепке жазганбыз. Медицинадагы эле ууга барабар кылганбыз. Ят деп коет. Медицинадагы уу адамга берчү болсо 10-15 мүнөт ичинде таасири тийип адам кырсыктап калышы мүмкүн же каза болушу мүмкүн. Ал эми сыйкыр дагы адамдын ден соолугуна зыян келтирет. Бирок акырындык менен таасир берет. Оорутушу мүмкүн, кыйналтышы мүмкүн, ыймандан чыгартат, акылынан ажырайт, үй бүлөсүнөн бузулат, ичимдик ичет, наркотикке берилип кетиши мүмкүн. Кыскасы жолдон чыгарат, акыры 5 жыл, 10 жыл болот, инсульт болот, инфаркт болот, акылдан адашып, психбольницага түшүп калышы мүмкүн, же суицидке барып өзүнө өзү кол салып коюшу мүмкүн. Демек сен ошол адамдын ошондой жерге жеткизип аткандан кийин сыйкыр берсең, сыйкыр окуган болсоң, сен бир адамдын майып болушуна, каза болушуна себепкер болдуң. Кылмыш. Бул Аллах Тааланын астында чоң күнөө. Ал эми күнөө үчүн жооп бере турган жерлер бар. Айрым учурда адамдар бизге келет, ушундай сыйкырлаптыр, башка болуптур, бул жүрө береби жыргап биз кыйналып атабыз деп. Мен ушул жерден да ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тобо деймин. Адам көрбөй калышы мүмкүн, адам укпай калышы мүмкүн, адам билбей калышы мүмкүн. Бирок асманда эгебиз бар, Аллах Таалам бар. Аллах көрбөгөн, Аллах укпаган эч нерсе болбойт. Адамдан адам коркпойт, адамда адам эч нерсе кыла албайт. Бирок Кудай Тааландын астында жооп беребиз. Кээ бир учурда ушундай кара ниет жүргөн сыйкырчылар бул дүйнөдө билген окатымды кылайын, кандай болсо дагы амал айла таап жакшы жашап өмүр сүрөйүн. Ал эми о дүйнөгө барганда көрүп алам аягы кандай болот экен деп. Ушул жерден да учурдан пайдаланып айткым келет. Мен айткан сөзүмө Кудайга тобо дейм. Аллах Таалам о дүйнөнө эмес, ушул эле дүйнөдө жазалап аткан учурлар бар. Биз ошолорду көрүп атабыз. Сыйкырчыларга барган адамдар кырсыктап ооруп атат өздөрү. Сыйкыр окуган адамдар кырсыктап ооруган учурлар бар. Ошон үчүн Кудай Тааламдын мыйзамын бузбай, Кудай Таалам кандай өкүм берген болсо ошо менен жашаганга аракет кылайлы. Сыйкырга кызыкпаңыздар. Бул сыйкырдын эч кандай адамга кылган пайдасы жок. Убактылуу бир кандайдыр пайдаланышың мүмкүн, бирок күнөөсү өтө жооптуу. Эми ушул сыйкырчылар ушул ааламда жазаланат деп айткан сөзүмө далил катары бир болгон окуяны айтып берейин. Муну мен өзүм көргөнүм жок. Бул менин мага илим үйрөткөн устаздарымдан уккан сөзүм. Илгери мындан бир 40-50 жыл мурда болуп атат. Бир өрөөндө, кайсы өрөөн экенин айтпайлы калам, бир чоң молдеке бар экен. Дарыгер болуп, адамдарга дарды дарылап, бир сооп иш жасап жүргөн киши деп элге молдо катары белгилүү киши экен. Бирок чындыгында ал киши молдо эмес экен, бакшы экен да. Бул сыйкырды бакшылар окуйт, сыйкырчылар окуйт, колдундар дейт, сыгандар окуйт муну, кимдер сыйкыр дубасын окуйт. Анан ушул киши дагы анча-мынча кээ бир жерлерде ушундай сыйкыр дубаларын окуп коюп жүрчү экен. Бир жолу ушул молдеке деп айтып аткан киши, молдо дебей, молдо деген ал мугалимдүү, ыймандуу адамдар. Ушул сыйкырчы киши экен. Ошол өзү жашаган бир өрөөндө областта эң бир кадыр барктуу, күчтүү деген киши экен. Эми бул окуянын жөн жайын чечмелеп айтып берейин. Бул сыйкырчы бакшынын өзүнө келген бейтап кыздын ооруган оорусунун 18 жыл мурда ушул молдеке жашаган айылда бир кошуна байбича келет экен үйүнө, түн учурунда келет экен. Молдеке бизге жардам берип коюңуз, бир үйдө бир ушундай ыңгайсыз нерсе болуп атат, уят боло турган болуп атабыз. Менин уулум үйлөнөм деп кошуна айылдан бир кызды качырып келген экен. Анан ал кыз болсо азыр отурбай атат, кетем деп атат, жашабайм деп атат, бизге бүлө болбойм деп атат. Анан эми ал кыз чыгып келсе эл уят, биз маскара шерменде болобуз. Ошого молдеке өзүң билип бир жардам бере көр, билген дубаңды окуп, ушул кызды калтыр, бизге бүлө болсун деп суранат молдодон. Анан молдеке шашып калганбы, адашканбы, жаңылганбы, түшүнгөнбү, түшүнбөгөнбү билбейм. Анан өзүнүн билген бир сыйкыр дубасын окуп,
байлатма деген дуа болот. Ушул кыздын бутун байлап коеюн, кетпей калсын деген ниетте сыйкыр дубасын окуп бир нерсеге. Анан берет, кетет. Ошол боюнча ал байбиче үйүнө келип кызга баягы сыйкырлаган нерсени берет. Бирок сыйкырдын күчүнө киререк болгондон кызга таасир болбой, босогосун аттап, ал үйдөн кыз чыгып кетет. Мен отурбайм, жашабайм, балаңарды тааныбаймын деп. Анан үйүнө келгенден кийин 4 күнүнө барат ал кыз. 4 күндө жүргөндөн анан 2-3 айдан кийин анан сыйкырдын күчү таасир бере баштайт. Кыздын буту ооруйт, колу ооруйт. Анан ошентип колу буту ооруй баштайт. Башындалар эмне ооруганын да билбейт, түшүнбөйт. Анан айлар өтөт, анан жылдар өтөт. Арадан ошентип 18 жыл убакыт өтөт. Акырында 18 жылдын ичинде кыз баса албай таяк менен араң жылып калат. Эки бутунан тең баса албай калат. 18 жылдан кийин анан ошол кыз, ошол сыйкыр окуган бакшы кишинин үйүнө келет. Ал кишиге келип көрүнүп дарылоосуна кабыл алат. Ал кызды кабыл алганы башында аны тааныбайт. Ким окуганын билбейт. Ал кыздын өзүн көргөн эмес. Бул окуя ушундай. Көргөн да эмес кызды, билген да эмес, тааныган эмес. Ошон үчүн ал кызды дарылап аткан кезде адегенде биринчи оорусун себебин издейт. Себебин издесе сыйкыр дуа окулган экен. Сыйкыр дуаны көрүп туруп анан ушунчалык кейит. Кандай ыймансыз адам бирөөнүн айдай кызын оорукчан кылып коюптур. Дуанын кесепетинен сыйкыр дуадан бул кыздын буту баспай калыптыр. Акылы жок ыймансыз адам кылган экен деп анан кыздын сыйкырын жандырганга аракет кылат. 2 айдын ичинде сыйкырды жандырып чыгара албай коет. Ошол кезде ойлонот, бул деген сыйкырчыны издей баштайт. Ким деген сыйкырчы болду экен? Аябай күчтүү сыйкырчы экен. Ыйманы жок адам экен деп изилдеп, анан ошо бүт өзү билгендердин баарын ойлонуп тигил кылышы мүмкүн, бул кылышын десе эч бир адамды таба албайт. Акыры жыйынтык сыйкырчы өзү болуп чыгат. Ошол кезде өзүнүн окуган сыйкырын билет, өзүнүн окуган сыйкырын тааныйт. Анан ошондон арман кылып Кудай Тааладан кечирим сурап, кыргыздарда сөз бар, өзүң казган орго өзүң түшөсүң деген. Ошон үчүн Кудай Тааланын жазасынан адам пендеси качып кутула албайт экен. Ошол оорукчан кыз 18 жылда айланып келип туруп, кайра ошол бакшынын өзүнүн колуна келет дарылоого. Анан ол өзүнүн кылган зыянын билип туруп, Кудай Тааладан күнү түнү кечирим сурап, Аллахым кечириң, мен күнөө кылдым деп Аллах Тааладан тилеп, тигил кыздагы сыйкыр дуасын жандырып, айыктырып, таягын таштатып бастырып үйүнө кетирет. Калыс айыгып шыпа айыгып кетет. Ал кыз кеткенден кийин анан ошол бакшы сыйкырчы өзү ооруй баштайт. Каты ооруп, буту баспай, төшөктө жатып, анан ошол кыргызча сөз менен айткан ошол кызга келген ажал ошол кишиге буйрулуп өзү каза болгон экен. Ошон үчүн бул сыйкырчы менен достошпоңуздар, сыйкырды бир пайдалуу нерсе деп ойлобоңуздар. Бул от менен ойнобо деген сөз. Бул сыйкырчыга барсаң, сыйкыр кылсаң, сен Кудай Тааланын мыйзамын бузуп аткан болосуң, Алланын. Ал эми Алланын жазасынан качып кутулуш мүмкүн эмес. Бир дагы пенде Кудай Тааладан качылып кутула алган эмес. Ошон үчүн Кудай деп жашайлы туугандар, сактанганды сактайм дейт, этият болойлу. Кудай Тааланын мыйзамы менен азилдешпейлі, от менен ойнобойлу. Кудай Таала тыюу салган нерсеге барбаганга аракет кылыңыздар. Улуу муңундар билет, азыркы жаштар көбүнө төрдүү сыйкырларга ишенип атат. Мен ал сыйкырлардын дагы кандай түрлөрү бар, алар тууралуу дагы сиздерге буйрса чечмелеп айтып беремин.